Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө жакшы маани бере турган болсок, айтып атпайбы, ислам дини бул 5 нерсенин үстүнө курулган деп. Ислам демек ал жөнөкөй нерсенин үстүнө курулган жок. Бул аябай исламды бекем кармап тургузуп турган нерселердин үстүнө курулуп атат да. Ошонун алгачкысы ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах келмеси болуп турушуну күбөлүк бергенден кийин дароо эле андай намаз келип атат. Бул демек исламдагы эң негизги түркүк экенин билдирет. Мусулман баласы ибадаттардын эң жакшысы ушу намаз менен ошо Аллах субхана таалага берген күбөлүгүн тастыктайт. Мындайча айтканда, ар бир адам мен Алла таала жалгыз ибадатка татыктуу зат жок, ошого күбөлүк берем деп моюн сунгандан кийин ошол келтирген күбөлүгүн тастыкташ үчүн 5 убакыт намаз сөзсүз окуш керек. Мына ошондо чыныгы мусулман экенин күбөлүгү менен намаз окуусу менен адам баласы тастыктай алат. Эгерде ал намаз окубаган болсо, анын айткан күбөлүгү анын чыныгы мусулман экенин билдирбейт. Ошондуктан намаздын орду исламда аябай чоң болгон. Бухари, Муслим же андан башка хадистерде келгендей, мына башка ибадаттарга салыштырмалуу Аллах субхана таала намазды 7 катар асмандын үстүндө парыз кылган.